Вау дегендей эле болуп турду, Ол килеминен сыйгаланып эле чыгып мен бир кыжалат. О эшиктерди көрүп алып, Эланайын 4 метрлик эмне деген бул эшик деп эле мен өзүнчө сарсана. Муну кайсы шарнерлер кармайт деп дагы бир сарсана. Строитель болсоң дагы бир азап экен. Умарын кантип карматты, кайдан заказ берди, иши кылып эле бир менин кайгым ошол. Элдин кайгысы иши кылып желектердин алдында сүрөткө түшүп, ар бир депутатты кармап эле сүрөткө түшүш, меники боул кафелдерин карап, жасалган мраморларын карап эле өзүнчө эле бир кайгы капа тартып эле өзүнчө эле бир кыжалат болуп жүрөм иши кылып. Орустар айтмакчы не своей тарелке деп койчу эле. Иши кылып мына. Аллага чексиз шүгүр. Не деген масштаб биле. Эланайын мына. Мунун баарын көрүп алып. Ошо Кудай куткулсун. Укмуш. Депутаттар. Жогорку кеңештин депутаттары, анын арасында мен. Ого. Эмне деген масштаб, Кудай куткулсун. Кудай куткулсун, укмуш. Эмне деген канча киши келет? Бул жер толтура кишиге. Балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Аларда ушундай укмуш кылган, анткени мындай ак сарайлар аз эле. Элинде жүргөндө эле болот, бул Дерлик 39 000 чарчы метрди түзгөн, бир эле убакта 2 000ден ашуун конокту кабыл алууга даяр, ошондой эле эл аралык ири иш-чараларды өткөрүүгө арналган Бишкекте жаңы конгресс холл президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылып жатат. Бул конгресс холлдо 1238 орундуу курултай залы, 1000 орундуу банкет залы, 235 орундуу пресс зал жана жогорку деңгээлдеги жолугушуулар үчүн заманбап кабинеттер бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарынан тартып, мамлекет башчыларынын жолугушууларына жана дүйнөлүк деңгээлдеги форумдарга чейин өткөрүүгө шарт түзүлөт. Ырыс ордонун ачылышында президент Садыр Жапаров өлкөнүн келечегине байланышкан маанилүү чакырыгын жасады. Мамлекет башчысы Кыргызстанды өнүктүрүүдө эң башкы күч элдин биримдик экенин белгилеп, жаштарды мурунку муундун каталарынан сабак алып, өлкөнү ынтымак менен курууга үндөдү. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздардан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула, Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар.
Президент өз сөзүндө өткөн 35 жылга баа берип, саясий тиреш, бөлүнүү жана куру кыйкырыктар мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоол болгонун белгиледи. Ал эми жаңы муунга бул каталарды кайталабай, ынтымактуу жана күчтүү Кыргызстанды куруу милдетин тапшырды. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтики эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Мурдагы мамлекеттик жетекчилер, депутаттар, чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү жана башка коноктор залдарды аралап, жаңы комплекстин ар бир өзгөчөлүгүн сүрөткө тартып, кызыгуу менен таанышышты. Ырыс Ордо жөн гана жаңы имарат эмес, ал Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жатканын көрсөткөн, инфраструктуралык аянтчага айланганын иш-чарага келгендер бир ооздон кеп кылышты. Биз көп чет өлкөлөрдө жүрөбүз да, көп жерди көрүп жүрөбүз. Кудай буйруса жакшы. Ырыс Ордо ушу аябай жакшы курулуп туруп. Деңгээл өтө чоң. Мындай заңгыраган, мындай конгресс холл, мындай ак сарайлар аз эле. Бирок биздики деле Европадан, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдөн калышпаган деңгээлде салынып. Мен чында мындай күтпөдүм эле. Мен өтө мындай таасирленип атам. Мамлекет ушинтип эле өнүгө берсин. Малайзияда элчи болуп иштегем да. Ошол жерде путра жай деп атайын король, өкмөт, депутаттар бөлүнүп жашайт. Отдельно шаарчабыз да. Ошол жерде конгресс холлдоруна салыштырып атам да. Аларда ушундай укмуш кылган, анткени бул өзү бир Кыргызстандын саясат дарбазасы болуш керек да. Жада калса, Ырыс Ордонун архитектурасы заманбап чечимдер менен улуттук өзгөчөлүктүн айкалышын чагылдырган өзгөчөлүгү менен Европадагы архитектуралардан ашса ашат, бирок кем калбайт. Мен азыр Германияда жүрөм. Германияда ушундай стилдеги залдар көп, мен ошого көнгөм. Германия Берлинде жүргөндө эле болот экен, бул неоклассикалык монументализм деп аталат экен. Мына ушундай бийик потолоктор, түп-түз дуалдар, таш. Бирок ошол эле кезде мындай жеп-жеңил мындай учуп тургандай болуп көрүнүп атат да. Архитектура, стиль заманбап. Ал эми могул жерде картина бар эле. Биздин тарыхыбызды чагылдырыптыр ар кандай этаптарын. Мен символизмди жакшы көргөн кишимин. Тарых менен бүгүнкү заман кошулган, айкашкан жер экен деп койдум. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу ири иш-чаралар Кыргызстанга дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурат. Мындай долбоорлор өлкөнүн өз күчүнө таянып, ири инфраструктураны өз алдынча ишке ашыра ала турган жаңы мүмкүнчүлүгүн да көрсөтөт. Ынтымак Ордо, Ырыс Ордо деген кандай сөздөр менен ачылып атат. Анан ушул жерде оппозициясы дагы болду, баягы оппозицияда жүргөн адамдар болду, аксакалдар болду. Мынакей 35 жылдыктын ичинде мынакей 3-4 ыңкылап болуп кетпеди. Ошолордун катышуучулары жүрдү. Анан эми ушундай ынтымак болуш керек. Ошол баарын чакырган эң туура болду деп мен эсептейм. Бул жерден өчө чоң плюс болду. Биздин бийлик туура кылды. Бирөөнү бөлүп салып, бирөөнү өтпөйчү. Эми Кыргызстанда болуп аткан жакшынакай иштерге кубанып эле турушубуз керек, сүйүнүп эле турушубуз керек. Темир жол болуп атат, беркиндей жолдор болуп атат. Канча жанагындай оздоровительный центрлар ачылып атат, футбольный стадиондор ачылып атат, ооруканалар, мектептер,
айтпай эле коеюн. Ынтымак керек да, эмне талашып эле ушул урушуп эле ушул 35 жылдан бери болуп элатат го, ар бир 5 жылда. Эми ошону токтотушубуз керек да. Революция деген эч жакка жакшы нерсеге алып барбайт. Только эволюция керек. Эволюция, өзүш, өнүгүш. Мына бардык мамлекеттер, мына Кытай болсо кандай өнүгүп келатат, туурабы? Канча аякта революция болуп атат. Мына башка мамлекеттер. Мына ошондой биз ошол жол менен түшүбүз керек, эволюция жолу менен. Анан көчөкү ошол эволюция жолуна дагы бир ынтымакка чакырып кеткен жакшы иш-чара болду, жакшы имарат болду. Форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Ошондой эле расмий делегациялар менен жогорку даражалуу конокторду жайгаштырууга арналган 8 конок үйлөрү курулду. Бул үйлөрдү дагы коммерциялык негизде акы төлөө менен чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу конокторуңуздар үчүн пайдалансаңыздар болот. Кудай буйрса, Ырыс Ордо Конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, Жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат. Буюрса, бул жерде кабыл алынган тарыхый чечимдер, түзүлгөн эл аралык келишимдер, дүйнөлүк тарых барактарында Бишкек декларациясы же ынтымак Ордо келишимдери деген ат менен кылымдарга кала тургандыгына терең ишенемин. Кадырман калайык калк, бул долбоорду ишке ашырууда биз имараттын коопсуздугуна, практикалык маанисине, шаар турмушуна тийгизе турган таасирине жана логистикасына өзгөчө көңүл бурдук. Ынтымак Ордонун да, Ырыс Ордонун да айтылуу боз бөлтөктүн этегинде жайгашуусу бекер жерден эмес, бул ары символикалык көрүнүш. Кечеги тарыхыбызды жакшы билген аксакалдар, тарыхчылар, атактуу Түлөберди Баатыр атабыз дал ушул чөлкөмдөрдү конуштап келгенин, ал эми анын небереси Байтик Баатыр дал ушул жерде ордо тикелеп, элибиздин тагдырындагы тарыхый чечимдерди кабыл алып келгенин айтылып келет. Кыргыз элинин эгемендиги жана коопсуздук үчүн тикесинен тик турган бул эки залкар жана анын санаалаштары ушул аймактарда ири дипломатиялык кадамдарды жасагандыгын арбактар ыраазы болуш үчүн айта кетүү атуулдук парызым. Ырыс Ордонун Ырыс Ордонун инфратүзүмдүк артыкчылыгы анын стратегиялык жактан туура жайгашкандыгында экенин дагы кошумчалай кетейин. Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынычтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Имараттын заманбап футуристик стили менен Кыргыздын улуттук оюу чиймелери айкалышып, Бишкектин визиттик карталарынын бирине айланат. Буюрса, борбор калаабыздын бул бөлүгү шаардын архитектуралык деңгээлин бир топ жогорулатат. Эл аралык иш-чаралар өтө турган бул имараттын ичинде ошондой эле ага удаалаш жайгашкан чет өлкөлөрдүн эң жогорку жетекчилери үчүн курулган конок үйлөргө Гапар Айтиев, Леонид Деймант, Давид Флекман, эл баатырыбыз Тургунбай Садыков баштаган искусство чеберлеринин колунан жаралган керемет эмгектеринин илиниши Ырыс Ордонун беделин көтөрүп, ар бир кыргыз уулун сыймыктандыра тургандыгын бөркүмдөй көрөмүн. Кыргыздын таланттуу сүрөтчүлөрү Жоомарт Кадыралиевдин, Сабитжан Бакашевдин, Сатар Айтиевдин, Адылбек Байтерековдун, Талант Огобаевдин жана башка кыл калем ээлеринин тарткан сүрөттөрү бул көркөмдүү имараттардын маанисин арттырмакчы. Маселен, ошол эле Тургунбай аганын чебер колунан чыккан Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын бабаларыбыздын эстеликтери
Алп Манасчы Саякбай Каралаевдин, Кыргыз өңү аттыккан Сүймөнкул Чокморовдун, Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү жана башка дал ушундай эмгектер улутубуздун уңгусун улап, кыргыз маданиятын чет өлкөлүк меймандарга даңазалайт. Ошентип бул жерде кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын, бийик эстетикалык деңгээлин чагылдырган өзүнчө бир чоң улуттук коллекциясы топтолду. Бул эмгектердин баалуулугун билип, аларды эл арасынан жыйнап, дал ушул Ырыс Ордого коюуну колго алгандардын эмгеги зор деп айта кетер элем. Сөзүмдүн соңунда Ырыс Ордонун курулушун иш жүзүндө ашыргандардын башында турган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевка, ошондой эле иш башкармалыктын бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиремин. Ал эми бул имараттын долбоорун сызган архитекторлорго, күнү түнү талыкпай эмгектенген куруучуларга, инженерлерге рахматымды айтамын. Сиздердин колуңуздардан жаралган бул керемет имарат кыргыз элинин жаратуучулук дараметин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жагдайды өзгөчө белгилей кетейин. Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору да, Бишкек арена стадиону да толугу менен мамлекеттин каражатынын эсебинен курулду. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул деген сөз Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн түз далили десек болот. Бул сыяктуу ири курулуштарга ар бир кыргызстандыктын салымы зор деп айтар элем. Келип кетмен күрөк кармабаса дагы курулуп жаткан чоң долбоорлорду кош колдоп, кубаттап туруунун өзү дагы бул чоң салым. Эми алдыбызда дагы бир чоң милдеттер турат. Жакын арада эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ири иш-чараларга катышууга 20га жакын чет мамлекеттин башчылары келген турушат. Алардын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Мындай масштабтуу окуялар бүткүл дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп турат. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл, ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран, мыкты деңгээлде, так логистикалык менен, коопсуздук жана жогорку сапаттагы тейлөө менен оюндарды кара кылды как жарган калыстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салт санаабызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы. Биз Кыргызстандын жүзүн кооз сөздөр менен гана эмес, ушул сындуу ири иш-чараларды кынтыксыз өткөрүү менен дүйнөгө тааныта алабыз. Мына ушундай ири эл аралык иш-чаралар үчүн кучагын жайып, жаңы ачылып жаткан Ырыс Ордодо ар дайым өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө багытталган тарыхый чечимдер кабыл алынып турсун. Бул куттуу жерден кыргыз мамлекетинин ырысы артып турсун, берекеси оргуштап ташып турсун деп тилек кылалы. Рахмат болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ырыс Ордонун расмий ачылыш аземи болуп өттү. Жаңы конгресс борбор мына ушул күндөн, ушул сааттардан жана ушул минуталардан баштап өз ишин баштады. Эми бул жерде Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулук менен жакындаткан жолугушуулар, эл аралык форумдар, саммиттер, расмий кабыл алуулар жана маанилүү сүйлөшүүлөр өткөрүлөт. Өзүңүздөр билесиздер, алдыда мамлекеттик маанидеги чоң иш-чаралар турат. Атай кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана башка мамлекеттик маанидеги чоң иш-чаралар.
Ал эми бүгүн ачылган ырыс ордо ошол маанилүү иш-чаралардын негизги аянтчыларынын бири болуп калат. Да, уважаемые телезрители, мы с вами стали свидетелями официального открытия нового конгресс-холла Рыс-Ордо. Новый объект официально открыл свои двери, и уже в ближайшие дни он примет здесь гостей, иностранных гостей, и здесь будут проводиться переговоры и важные международные мероприятия. Пусть этот комплекс станет важным местом важных решений, успешных переговоров и новых международных инициатив. И пусть Рыс-Ордо действительно станет центром мира, согласия, сотрудничества и благополучия. А мы на этом завершаем нашу прямую трансляцию. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире. Көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.